Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргызстандын 19-кылымдын ортосунан 1917 жылга чейинки маданияты. Сабактын планы: Кыргыз элинин салттуу маданияты, турак жайы, кийим-кечеси, каада салттары, элдик оозеки чыгармачылыктын өнүгүшү, Кыргыз элинин акылман ойчулдарынын чыгармалары. Турак жайы: Кыргыздардын турак жайы негизинен боз үйдө жашашкан. Ал эми олтурукташып калган кээ бирлер үйлөрдү курушкан. Боз үй кийизден жасалган, көчүп конууга ыңгайлуу болгон көчмөндөрдүн салттуу үйү болуп саналат. Боз үй кийизден, ошондой эле керегеден, ооктан, түндүктөн жана жипшүү боолорунан турат. Кийим-кечеси: Кыргыздар сүрөттө көрүп турганыңардай эле аялдары баштарына илечек, белдемчи кийишкен, чач жасалгалары чачпак жана башкалар менен жасалгала турушкан. Колдорунда билериктер жана ар кандай көр буюмдардан сөйкө, шакектерди тагынышкан. Ошондой эле кыздары үкү топуларды кийген болушса, байбичелер илечек кийишкен. Секелек кыздары чачтарын беш көкүл кылып өрүп жүрүшкөн. Ал эми эркектер баштарына тумак, тебетей, ар кандай баалуу аң терилерден жасалган суусар бөрктөрдү кийишкен. Ошондой эле чапан, чепкендерди кийишкен, бел курларды тагынышкан, ошондой эле буттарына өтүктөрдү кийишкен. Ал эми жоо кийимдери чарайына соот, туулга жана башка жоо кийимдерди кийип жүрүшкөн. Каада салттары: Кыргыз элинин каада салттары байыртадан өзгөчө маанилүү философиялык мааниге ээ болуп келет. Элдик оюндары: элдик оюндарына эр сайыш, улак тартыш, ат чабыш, оо дарыш, ак чөлмөк, ордо атыш жана башка оюндар кирет. Элдик каада салттарга жентек той, сүннөт той, тушоо көөсүү, сеп камдоо, калың төлөө жана башка көптөгөн элдик каада салттар бар. Кыргыздар майрамдоочу майрамдар: Нооруз майрамы, Орозо айт жана Курман айт майрамдарын майрамдашкан. Кыргыз элинин лирикалык ырлары: Адамдын ички сезимин, ой толгоолорун көбүнчө ыр түрүндө баяндаган көлөмү чакан ырларды лирикалык ырлар деп атайбыз. Лирика деген түшүнүк гректердин лира аттуу музыкалык аспабынын аталышынан келип чыккан. Кыргыз элинин лирикалык ырларын негизи 3кө бөлүп карасак болот. Калыс ырлар: буларга санат, насыят ырлары кирет. Ал эми кара ыр: буларга айтыш, мактоо, кордоо, арноо, арман, сүйүү ырлары кирет. Ал эми салттуу ырларга бешик ыры, уюн ырлары, ырым-жырым, көрүшүү, жактоо, керес, угузуу жана башка ырлары кирет. Элдик оозеки чыгармачылыктын өнүгүшү: Кыргыздар Россия империясына каратылгандан тарта элдик оозеки чыгармачылык жазуу түрүнө өтө баштаган. Алардын алгачкыларынан болуп Радлов, Чокун, Балихановдор манасты жана башка жөө-жомокторду кагаз бетине түшүрүүгө чоң салымын кошушкан. Элдик оозеки чыгармачылыкта манасчылык өнөрү өзгөчө кеңири жайылтылган. Манас эпосу ооздон оозго өтүп келе жаткан байыртадан берки Кыргыз элинин салттуу көлөмдүү эпосторунун бири. Манас эпосун манасчылар калың элге оозеки түрүндө айтуу менен жеткиришкен. Кыргыз элинин алп манасчылары Сагынбай Орозбаков, Тыныбек, Балык ооз жана башка манасчылары болгон. Кенже эпостор: Кенже эпостарда баатырдык менен каармандыкты даңазалоого арналган. Буларда коомдун социалдык турмуштук проблемаларын лирикалык маанайда баяндалат. Аларга Эр Төштүк, Кожо Жаш, Эр Табылдык, Курманбек, Олжобай жана Кишимжан
Сайрин Жибекөй, Жаңыл Мырза, Жаныш Байыш жана башка эпостор кирет. Кыргыз элинин акындары. Кыргыз элинин төкмө акындары айтыш өнөрү аркылуу өз чеберчилигин көрсөтүшкөн. Кыргыз элинин салттуу маданияты өнүгүп, жаңы баскычка көтөрүлгөн. Келгин орус дыйкандарынын таасири менен Кыргызстанда кыштактар, шаарлар негизделген. Кыргыз элинин салттуу кийимдери да өзгөрүүгө дуушар болуп, олтурукташуунун, эмгектин жаңы түрлөрүнүн шартына ылайыкталып, европалык үлгүлөрдүн негизинде өзгөргөн. Элдик таланттар, манасчылардын чыгармачыл изденүүлөрүнүн натыйжасында манас эпосу жана кенже эпостор толукталып, өнүгүп, өзүнүн апогеясына жеткен. Тема боюнча суроолор. Кыргыз элинин салттуу маданияты кандайча өнүккөн? Турак жайда, кийим-кечеде жана тамак-ашта кандай өзгөрүүлөр болгон? Акындык өнөр кандайча өнүккөн? Кыргыз элинин коомдук ой-пикиринин өнүгүшү жөнүндө айтып бергиле. Кыргыз элинин акылман ойшулдарынын кандай чыгармаларын окудуңар эле?